Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз өткөн сабакта бышыктооч жана бышыктоочтун түрлөрүн өткөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөздөр болот. Бүгүнкү сабактын максаттарын жана көрсөткүчтөрүн айтып кетсем. Бышыктооч боюнча алган билимдериңерди эске саласыңар. Бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөздөрдү биле аласыңар. Кыргыз тилин туура сүйлөп, жазуу жана өзек күнүмүңөр өнүгөт. Күндөлүк турмушуңарда сөздөрдү туура колдоносуңар. Сүйлөө маданиятыңар калыптанып, өзүңөргө ишеничтүүлүк өсөт. Көрсөткүчтөр. Эгерде бышыктооч боюнча билимиңерди эске салсаңар, бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөздөр кайсы экенин түшүнсөңөр. Кыргыз тилин туура сүйлөй алсаңар, жазуу жана өзеки көндүмүңөр өнүксө, күндөлүк турмушта сөздөрдү туура колдонсоңор, сүйлөө маданияты калыптанса, өзүңөргө ишеничтүүлүк өссө. Биз өткөн теманы эске салайлы. Бышыктооч деп эмнени айтабыз? Ал сүйлөө мүчөсүнүн кандай бөлүгү болот? Кандай суроолорго жооп берет? Бышыктоочтун кандай түрлөрүн билесиңер? Жообун албетте мен өзүмдүн электрондук дарегимде күтөм. Анда мисалында айтып кетсем. Шамбет тоолорду суктанып карады. Шамбет тоолорду кантип карады? Суктанып деген сөзүбүз бышыктооч болду. Кантип деген суроого жооп берди. Шамбет мектепте жакшы окуйт. Шамбет Шамбет кайда жакшы окуйт? Мектепте. Ошондой эле көңүл бураз жакшы деген сөз да бышыктоочтун милдетин аткарып жатат. Шамбет мектепте кандай окуйт? Жакшы окуйт. Демек бышыктооч сыпат бышыктооч болду да кыймыл аракеттин сыпатын көрсөттү. Шамбет мектепте жакшы окуйт дегенде мектепте деген сөз орун бышыктооч болду. Шамбет 5 жолу шахматтан жеңди. Шамбет канча жолу шахматтан жеңди? 5 жолу. Кыймыл аракеттин сан өлчөмүн көрсөттү. Сан өлчөм бышыктооч болду. Анда эмесе бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөздөргө келсек. Кандай сөздөр бышыктоочтун милдетин аткарат экен? Зататоочтор, сынатоочтор, санатоочтор, тактоочтор, жандоочтор менен айкалышкан сөздөр жана ошондой эле чакчылдар экен. Зататоочтор, сынатоочтор, санатоочтор булар заттын ар кандай кырдаалын көрсөтсө, азыр бул жерде кыймыл аракеттин ар кандай кырдаалын көрсөтөт экен. Урматтуу окуучулар, ушул таблицаны дайыма эске салып жүрүшүңөрдү мен суранат элем. Бул таблица биздин ошол келерки жумушубузда тест көнүгүүлөргө жардам берет. Мисалдар. Бишкек шаарында кооз парктар көп. Мен атайын силерге ошол кызыл түс менен белгиледим бышыктоочту. Демек бышыктоочубуз бул жерде Бишкек шаары болуп жатат. Бышыктоочтун кандай чегилишин биз билебиз. Чеки түзү. Кайда кооз парктар көп? Бишкек шаарында. Бишкек зататооч, эмне? Шаар, эмне? Бул жерде бышыктоочтун милдетин зататооч аткарды. Шамбет жакшы окуйт. Бул жерде жакшы деген сөз бышыктооч болду. Кандай деген суроого жооп берди? Сынатооч болду. Жети ойлоп бир кез. Бул жерде жети жана бир деген сөздөр канча деген суроого жооп берди да санатооч жасады.
Бүгүн англисче сабак өтүлөт. Бүгүн качан тактооч, англисче кандайча тактооч. Демек, бышыктоочтун милдетин тактоочтор жасады. Сабактан кийин шахмат иримине барам. Балдар, көңүл бурабыз кийин деген сөзгө. Бул жерде жандооштук сөз болуп жатат. Ошондой эле жандооштук сөз сабак деген сөз менен майкалышты. Качан кийин жандооштук сөз болду да. Бул жерде бышыктоочту көрсөттү. Качан деген суроого жооп берди да. Мезгил бышыктоочту билгизди. Мырзагүл каткырып күлдү. Мырзагүл кантип күлдү? Каткырып. Бул жерде көңүл бурабыз каткыр деген эттиш сөзгө ык мүчөсү жалганды. Демек, бышыктоочту чакчылдар жасады. Бүгүнкү сабагыбызды тест жумушу менен жыйынтыктасак. Кыймыл-аракеттин ар кандай кырдаалын, белгисин билдирген сүйлөм мүчөсүн белгиле. Туура жообун мен силерден күтөм. Төмөнкү сүйлөмдө бышыктоочтун милдетин кандай сөз түркүмү аткарды? Жеңишбектин үнү сапарга эркелегендей чыкты. Албетте туура жообун тандайсыңар деп ойлойм. Кыштын камын жазда ойло. Сүйлөмдүн бышыктоочтун милдетин кайсы сөз аткарганын белгилейбиз. Азаматсыңар. Балдар, мен силерге атайын текст түзүп келдим. Эненин алкышы. Бул текстке көңүл бурабыз. Текст ар бир сүйлөмдө сандар коюлган. Ушул сандар боюнча биз тапшырмаларды аткарабыз. Анда тапшырмаларга көңүл бурсак. Текст боюнча берилүүчү тапшырмалар. Текстти окуп түшүнөсүңөр. Өз алдынча текстке карата суроолорду түзөсүңөр. Балдар, көңүл бурабыз, канча суроо түзсөк, ошончо упай алабыз. Текст боюнча өзүңөрдүн оюңарды айтасыңар. 7 жана 8 санындагы белгиленген сүйлөмдөрдө бышыктоочту табып, бышыктоочту кандай сөздөр жасаганын көрсөтөсүңөр. Асты кара менен белгиленген сөздөрдүн маанисин түшүнүп, орус тилине которосуңар. Силердин урматыңар менен кыргыз тили жана адабият мугалими Кожомкулова Гүлкайыр Токторовна. Менин электрондук дарегим. Ушул, мен силердин тапшырмаңарды электрондук дарегимде күтөм. Саламатта калгыла.